Аттуу китепкөйлөр, биз маегибиздин бул бөлүгүндө Санжы Туйтунова экөөбүз китеп баалуулугу, китеп базары, китептин бул баарыбызга бекер билим берген мугалим экенин сөз кылгыбыз келет. Биздин коомдочу Санжы авторлор арасында китептин баркын билгендер жок да. Демөөрчү таап китеп чыгарса дагычы, ошол эки китеп бир бекер оокаттай таратат да башка бирөөгөчү, анан башкалары алып аткан киши дагычы тиги жөн эле доолап турат да, кел колтомго коюп бербейсиң депчи, анан жок дегенде сатып алганымда жардам болсун дебейт да. Бекердин куну татбайт деп ата бабабыз эбак айтканда болбой эле бир Кыргызда китептин баркы жогу да мүмкүн ушундан эмеспи? Бекер тарата берген оңду солду. Раматылык Султан Жумагулов агайыбыз айтчу да, китепти бекер албай сатып алгыла. Бул эмгек. Бул типографияга акча төлөйт. Анын үстүнө мындай өзүбүз ушинтип колдойлу жазуучуларды. Эмгек. Биз эмне тиги Кытайдын көйнөкүн, калпагын сатып алсак тойго барабыз деп сатып эле алып атпайлыкпы? Мунун эмгегин эмнеге сатып албайбыз деп баягы өзү келсе, баягы акын жазуучулар келип калса китебин баягы чөнтөгүндө болгон тыйынын карматып алып койчу да. Анан Рамис Рыскулов агайыбыз келсе, сүрөттөрүн тартып көтөрүп келсе, акчасын берип алып койчу. Анан мага айтчы, балким билбейм эмнеге айтчы, ушул мындай ушу сөздү мага көп айтчы да, мындай колдоп коюш керек буларды. Мындай ансы деле буларды колдогон кишилер биздин коомубуз колдобойт буларды деп. Анан кийин ошо Рамис агайдын дагы бир сүрөттөрү келгенде мен неме кылып алып койдум, баягы жүрөт дагы деле сакталыпчы. Анан кийин дагы көтөрүп келиптир, кийин дагы алып койдум да. Анан ошентип агай тиги башка жака иштеп кеткенде ал киши көп келбей калды. Анан бир жолу Камокко кирсем, баягы эже Айгүл эже турган экен, Узаковачы. Андан ага чейин ал эжеден интервью алып кеткен, анан ыйлап алып баягы интервью берип атыпчы, аябай айтып берип тагдырын. Ошо биздин жаныбызда эле иштечү экен тиги тил комиссиясында. Анан кийин тил комиссиясы беле биздин жаныбызда эле иштечү да, ошол эле жерде го дейм. Анан аябай неметип, анан китебин ал эженикин алганга үлгүргөн жокмун, бирок бир магазинге кирсем бир нерсе сурап атыптыр да ошондо. Анан эжеге берчи, эмнени алат экен деп, баягы мен берем акчасын деп алып бергем да. Анан кийин кайтыш болуп кетти, ошондон жарым жыл өтпөй элечи. Анан ошондо бир өзүмө неме кылдым да, бир жок дегенде бир адамга жакшылык кылдым окшойт депчи, баягы мындай кээде өкүнөсүң го, каап ушинтип эле койсом болмок экен, ушинтип эле койбой депчи. Бирок ошо Айгүл эженин баягы каза болгондо улам ошол элеси дагы деле көз алдымда турат да. Анан мисалы биз буларды, акын жазуучуларды биз сиз деле айтып коесуз го, булар мындай коом эркелегенди токтотуш керек өз алдынча депчи. Бирок антип жашап кеткендери да бар, антип жашай албай калгандары да бар экен да. Бул адабияттын жолу дегенче чоң сыноодо ага биз жаңы пародада дагы акын жазуучулар пайда болуш керек да. Турмуштун ооруна чыдаган биздики акын жазуучулардын баары бир бүжүрөгөн, мындай жем караган тооктой болуп атпайбы? Мындай алгыр куш болушубуз керек да, өз жемин өзү тапкан, анан могу базар экономикасы эмне, капиталисттик дөөлөт эмне, ошону түшүнө албай эле анан китепти баягы социалдык коомго, социалисттик камкорлукка көнүп калганбыз да. Коммунисттик адабияттар пропаганда менен чыккан китептер болчу. Ага мамлекет гонорар төлөчү, мындай рухий кошоматчыларды тарбиялаганда рухий аскер кылыпчы. Анан мен байкаганыман ошо журналист коомчулугу баягы ошо авторлордун китеби чыкканда барат экенбиз, анан алар болсо мен жөнүндө жаз деп беришет экен, көп китептерин бекер алганга көнүп алат экенбиз да, сатып албайчы. Анан ошо Султан агай ошо жакшы нерсеге үйрөтүптүр. Мен азыр ар бир автордун китеби болсо мен сөзсүз тыйынын берем да. Эми албайм десе дагы бул неме көрүндүк деп берем да, анткени чын эле ал эмгек да. Анан Кубанычбек Басылбеков деген агай баягы
деме котормочу чыгыш акындарын которуп жүрөт. Анан ушу Султан Раматылык Султан Жумагулов агай жакшы бир ушундай күчтүү редактор болчу да, анан бир нерсени жаз дейт да. Анан маданият темасын жазып калдым да мен Азаттыкка жаңы келген жылдар. Анан мунун эмнесин жазам дейсиң да, эми баягы маданият темасы аябай татаал экен да, көрсө бизде мындай жеңил карап көмүп калыптык да гезиттердечи. Бул жана ырчы эстрада ырчыларынан интервью алып эле, интервью жанрына эле басым жасаган. Көп бер жактагы опера, башка искусствонун океанын билбей эле бер жактан эле карайт экенбиз да. Анан көпчүлүк журналисттер мен саясат деле жазам, мен андай теманы жазбайм деп баягы неметип, анан мен барганда Азаттыкка сен ушул теманы жазып бербейсиңби деп, мен ойлодум да, оңой эле депчи. Анан кийин көрсө аябай кандай интеллектти талап кылган, окууну талап кылган тема экен да булчу. Аябай мен баягы филармонияга да, операга да барып, анан ошондон опера ырлар аябай жагып калды магачы. Таасир этти аны? Ооба. Абдан. Анан мен ошондо өзүм 30га келип калгам. Анан деп ошондо билдим да, жанагы батышта эмнеге ата энелер бул балдарын немеге берет депчи. Кичинесинен скрипкага, пианинога, музыкалык билим берет деп. Көрсө бул адамдын баягы интеллектуал болуп калыптанышына абдан чоң салым кошот экен да булчу өсүшүнө. Деги эле Европадан кийин Оруска келген салт болуп калган да, жанагы көркөм искусство аркылуу тарбиялоо, көркөм адабият, сүрөт тартуу, музыка аркылуу адамдын жан дүйнөсү. А биз адегенде эле эсеп кысаптан баштайбыз да, тамга тантуудан, оюн иретинде эмес. Ооба. Анан андай нерсени дагы чыйкылдатпай өчүрчай деп койчу да илгери, симфония болуп атсачы. Анан бирок баары бир баягы татаал укпаса да кулакта калып калган да, Асанкан Жумахматовдун, берки Калый Молдобасановдун музыкаларычы. Анан кийин аларды да бербей калышты го. Анан азыр укса, муну мен бала кезимде укчу эмес белем деп эске түшөт да. Анан жана Басылбеков жөнүндө сүйлөп келатты эле, ошол киши чыгыш акындарын жазыптыр. Анан баягы Султан агай айтты да, эмнесин жазам мен бул теманы, чыгыш акындарын. Бир Иран элчилиги өткөрүптүр, анан бардым. Анан десем, ошо чыгыш акындардын кыргыз немесине, поэзиясына тийгизген таасирин жазбайсың деп, мындай абдан күчтүү редактор болчу да, мындай багыт берип койчу. Анан кийин жулунуп алып мен бардым баягы Басылбековду таап. Анан агай китептерин которуп, анан берип атпай. Анан ошо Султан агайдын сөзүн эстеп кетти. Анан чөнтөгүмдө акчаны берип алгам да. Ошо китеп сатып алган китеп аябай баалуу болот экен. Азыркы күнгө чейин мындай сакталып турат да, мындай такыр. Биз китептин кунун билбей атпайбызбы? Китепти окуп атканда билесиңби, бул китеп окуунун өзүчү изденүүчүлүк, анан дүйнөгө болгон саякатта, тарыхка болгон саякатың, бүт адамзат цивилизациясын кыдырып келгенге колуңдагы жакшы китеп бир көрсөтмө болуп берет да. Ооба, бул китеп деген көз карашыңды дагы тарбиялайт экен да. Биз ошо мен бир университетте окуп жүргөндө бир чет тилдер адабияты деген сабак болчу, орус тилинде өтчү да. Анан ошол жерден дүйнөлүк адабияттын дөш шаалары менен таанышып, анан ал кезде баягы студент болсоң акчаң деле жок, көчөдөн аласың да. Көчөдөн саткандардан алып окуп жүрүп, анан кийин ошо баягы өзүңдө тыйын болгондой, мен азыр айлык алганда дайыма раритетке барам да, раритет китеп дүкөндөрүнө барып бир китеп алып турам да. Ошо баягы жаш кезде окубай калган китептердин баарын алдым. Өксүк болуп калган ошо Альбер Камюнун китебин библиотекада тартыш болуп араң таап эптеп мындай убакыт коюп койчу эмес эле, мынча да бересиң. Анан ошол китебин алып мындай баягы өксүктү толтурайын дедим окшойт да, алып. Сенин китеп көйлөгүң мага аласта жүргөндө эле жаккан эсимде экен. Бир жолу мен раритеттен Нестен экөөңө бирден китеп белек кылгам. Кайсы автор экени эсимде жок. Себеби китепке болгон тарбиячы сеничи ушуга алып келди да. Себеби мындай өткөндөгү маегибиздин бириндечи жанагы мурунку турмушка чыккандагы кордук көргөндөрүңдү айтып берип кеткенгечи, буга рухий бийиктикке жеткен адам гана ушуну айтып бере алат да. Эгер сен китеп бетин ачпаган кыз болсоңчу,
тартынып кысынып Ой, деп де. аны дагы жеңил айтып бербедиңби мындайчы эң башкысы ошо Эми анын кайгырып көз жаш төгөргөндө эмне анда аябай убагында болду эмоциялар. Мен ошо интервью чыккандан мен туугандарым урушту. Сен аны эмне мурдуңду сындырган мактанып айтасың депчи. Мактанып айтасың деди. Анан эми жок мактаныч эмес, бул сабак да сеникичи, башкаларга сабак болуш керек. Канча миңдеген кыз келиндер көрөт, эсине келет да жок. ооба, ал ошо мурдумду сынгандан кийин баягы барып атпаймынбы мен врачка барсам, лорго барсам карап туруп айтып атпай. Эй, сен эрте келсең түстөп бермекмин, эми өтө актриса, сулуу, красавица болбогондо эчтеке болбойт, бара бер депчи. Анан бул деле анан мен жүрө бердим, мейли бул мен ошо ушундай өзүмдүн акылсыздыгымдын немеси кесепети ушул болсун, бул мага сабак болсун деп тим койгом да. Анан бирок кийин айта башташты да мага, тиги бул түздөтүш керек, анткени баягы дем алуу мээге кислороддун барышын кыйындатат депчи. Анан ойлоп жүргөм жакшы эле. Анан ушу Раматылык Бүйүкан эжебиз Досалиеванын айтып калды, бир менин күйөө балам хирург. Ошо түздөтсөң сүйлөшүп берейин. Анан макул болуп жүрдүк. Анан ушу кашайып пандемия болгондо эжебиз өзү дагы өтүп кетти, ал күйөө баласы дагы кайтыш болуп калбады. Ушундай ушу пандемия ушу биздин медиктерге, медицинага көңүл бурбаганыбыздын кесепети ушу кандай кыйын таланттуу адамдарыбызды алып кетти да, ушундай керектүү. Бүйүкан жана айтсаң мен зээлим кетти да. Ошонун алдында Бүйүкан жанын алдында жеңиң мен келинчегим ооруп жатпады эле. Анан WhatsApp'тагы мага жазганына иттей көзүмөн жаш мөлттөй түштү да. Бакуш эже мага жазыптыр. Саналуу эле күн мурдачы эл аябай туатпай атат, сезбей атат, түшүндүр иштерин көбүрөөк кылыш керек болуп атат. Сен келинчегиң келип маек кылып бере алабы анымын депчи. Анан ушунун өзүндө эмне жатат улуулукчу, себеби коомго тынчсызданган ошол бейпай болуп жүргөн эжекебиз арабыздан жок болуп кеткен, эскере кеткенибиз да маанилүү. Ооба, ошол эжебиз абдан боорукер, мындай энелик мээрим менен абдан колдоп ошо кайтыш болгондон кийин адамды негизи кыргыздар ушундай экенбиз да, адамдын өлгөндө баркын билет экенбиз да. Анан баягы кайтыш болгондо баягы жазышканыбызды ачып окусам ушу сен жакшы кызсың, сен кыйын кызсың, сен мындай акылдуу кызсың деп аябай мындай колдоо кылып жазыш экен да. Ой, эжеде мындай адамга демишик берген бир мүнөз бар болчу. Көрсө бул адамдын артында мындай дүнүйө калбайт экен, бир неме калбайт экен, ушу жылуу сөз, көңүл жүрөктө калат экен да, мындай. Анан ошондой болуп калды. Анан эже жанагы эмне мурдуңдун сынганына мактанып айтасың дегенди ошо дагы китептерди айтпады белем, биздин китептерибиз немеде турчу депчи, кампада турчу депчи. Анан жана кыргыз коому жөнүндө айта кетпекпи, көрсө анын өзүнүн кампада турган сыры бар экен. Көрсө үйгө далай эле жолу коюшуптур ачык. Анан баягы тууган туушкандар келгенде китепти алып эле анан кайра кайтарып бербей коюшчу экен да. Ушундай эсим сурап кетип ошондон оомин болот. Анан кийин ошондон анан тажап анан кампага катып коюшчу экен да. Окуп анан кайра коюп коюпчу. Болбосо азыр деле мен баягы Шайлообек агайыбыз, Дүйшеев агайдын китеби чыккан, анан айылга берсем өткөндө агам айтат, бир чоң атабыз сурап кеткен, ошо менен бербей атат деп, барсам эле бүт элекмин же бирдеме деп бербей коюп атат депчи. Анан айттым, мен анда сизге башкасын эле алып берейинчи, анда жөн эле болуңузчу, эми бербесе депчи. Анан ошо мындай китепке мамиле деген биз ошо сатып алганга үйрөнүшүбүз керек. Султан агай айткандайчы, ошо Базылбеков агайдын мындай аябай мындай ыраазы болуп караган көз карашы көз алдында турат да. Көрсө бул аларга бекер деле, алар акысыз деле берет да, бирок ушундай мындай арзыбаган тыйыныңды берсең, бул мындай алардын эмгегин тааныганың да. Чөнтөгүңдө бул тыйыныңды берген, бул алардын эмгегин мындай баалаганың катары кабылданат экен да. Бизде китеп көй демекчи
жакшы көрүнүштөр пайда болду. Жанагы жия жашкерлер ассоциациясы бар эмеспи? Ошондо агартуучу жигиттер мыкты китептерди чыгарып элге жайылтууну, анан биздин белгилүү коомдук ишмер Эмиль Үмөталиев дүйнөнүн бир алдыңкы көз караштагы китептерин кыргыз тилине, орус тилине котортуп түп нускаданчы ал жайылтып атат. Бакыт Абдулдаев деген жигит, Абдылхап Нурбаев ошондой китеп жайылтууда. Анан мен жакында дагы бир нерсени көрдүм. Алтынбек Сулайманов жана Грузиядагы тиги алдыңкы көрүнүштөр кантип ошол реформа болду, мамлекеттик реформа болду. Ошол жаатындагы китептерди Роза Отунбаева жүргүзүп атат мындай китептердичи. Сен билгенден дагы кимдер ушул китеп чыгаруу, агартууга бир басым коюп аткан аракеттерди көрүп атасың? Мен байкашымча ушу жаш балдар, жаш ишкерлер ушу китеп чыгарып атат да, бирок аларды мен сатып алган болбосо көп деле неме кылбайт экен. Мен жакында эле өткөн жумада, наркы жумада Кыз китеп деген китепти сатып алдым. Жээниме белекке бергенге. Роза Отунбаеванын фонду чыгарган экен баягы өспүрүм кыздарга, жана биз айтып кетпедикпи? Өзүңдүн денеңди кандай күтүшүң керек деп, анан бүгүн келгенде кандай экен деп сурасам, аябай жакшы экен деп, 2 сыйра окубадымбы деп мындай бала мактанып айтып атат да. Мен өзүмдүн кызыма да берген белек кылып ошол китептин автору Бактыгүл Чыныбаева. Анан кызыма да абдан аябай жагыптыр, мындай баш көтөрбөй окуду да. Бактыгүл азамат ушул мен Бактыгүл өзүмө да маек кылбасам, бул ошо балдарга жакшы белек кылды. Ооба. Анан Фейсбукта Жаныбек Абдибетеген деген баланын немесин көрүп калдым, рекламасын көрүп калдым. Анан ал жана энциклопедиялык китептерди которуп атыптыр. Негизи мен китеп дүкөнүнө киргенде ойлочумун да, эмнеге ушу орус тилиндеги жана космос, динозавр деген энциклопедиялар жок койсо да азыр. Ооба да, анан бизде илим өнүкпөйт дейт. Анан ал башынан нук болбосо кантип өнүгөт, ошентип кызыктыр. Анан жакында эле ошо бала которгон экен. Ал бала которгонбу же сатып атабы, мындай карап атпан, динозаврлар, карышкыр, кумурскалар деген, мындай спорттук унаалар деген баягы азыр балдар баягы сулк текст окубайт экен да, сүрөтү менен кызыктуу кылып. Анан ошону сатып алдым ошо баладан. Экини жанагы тиги кичинекей туугандарымдын балдарына да берейин депчи, жаңы жылда белекеде. Анан кызым окуп аябай жактырды ошо динозаврлар деген китептичи. Мындай экен, андай экен деп мага айтып берип атат да. Анан негизи бул абдан жакшы саамалык деп ойлойм да. Эгер биз сатып алсак китепти, демек ошол бизнеске колдоо кылганыбыз да. Ооба да. Бул китеп базарына биз маани бербей атканыбыз не болуп атат да. Мен азыр мынча болгондон кийин сени кургол кетирбей, ошо жаңы жылдык белегим болсун. Ой, рахмат. Мен ушу китепти сатып алсамбы деп жүрдү элем, бир дүкөнгө барып абдан